Assalamu alaikum. Құлпынай сүйүүчүлөр. Biz азыр Шералыдабыз. Бул жагы куршап. Бул жак өзгөн. Өзгөнгө кичине жетпей эле Шералыда. Мындай ийинибиз сонун кылып дыйканчылык кылыптыр. Бул деген Құлпынайдын клери деген сорту. Машалла, карагылач гүлдөгөн. Күндүгө нар берип өткөндө машалла деп сүйүнүп кетишилем. Бүгүн ушундай күн экен, ушерге келип көз маектешип дыйканчылыгына баа берип көрүп аткан учурум. Бисмилла. Карагылач Құлпынайды. Бул деген клери сорт экен. Аябай жакшы гүлдөптүр. Bunday карап өстүрүштө өтө чоң мээнет. Бул былтыр эккен. Мына экинчи сезон экен, мындай айткандачы. 23 күзүндө эгилген. 2023 күзүндө эгилиптир. Тетиги жагы болсо былтыр эгилиптир күзүндө, октябрь. Ал мына быйыл берсе биринчи түшүм. Бул экинчи түшүм, Кудай кааласа. Экинчи срок поток. Ассаламу алейкум, укам. Жакшы. Дыйканчылыгың мол болсун, укам. Машалла. Ушундай көздү кубандыра турган эле кылып карапсың, иним. Бул деген өтө жакшы көрсөткүч. Анча-мынча колунан келе бербейт. Дыйкандын ишин дыйкан баалайт дегендей. Жакшы. Кош, сүйлө, укам. Каяктан бул чөйрөгө келип калдың? Биринчи ошодон баштайлык. Эл катары биз мигрант болуп жүргөнбүз. Россияда, Москвада. Ютубтан карап отуруп, Алишер аканын жана Аксылыктарды видеолорун көрүп, кызыгып. Карасак балдар чоңойтат, өмүр өтөт. Өз жерге барып иш кылайын деп келип, машалла, талаада өмүр өтө берет экен. Өзүбүздүн жерде иштегенге жеткирсин. Дыйканчылык. Келем колдон келе турган иш экен ушундай. Мынау канча сотик? Мына былтыркы, мына экинчи поток берип аткан, мына клери. 12 сотик. 7,5 миң көчөт. Былтыры өзүнүн расходун актадыбы? Былтыры расходун актап, пайда дагы бердик да. Канча расход кеткен ушул 12 сотикке? Көчөт жерлер менен 280 миң расход кеткен. 280? 280 миң. 280. 350 чыктыбы? 300 миңден ашып калды. 300 деле жакшы. Ал деген биринчи жыл өзүн өзү каптаса дагы, экинчи жылы мына Кудай кааласа эртең пышып берсе, бул таза чөнтөкө деген сөз. Тетиги жак, ал жактагы 12 сотик. Ал жактагы 12 сотик. Ал жакта жакыныраак барып көрүп коелучу. Көрүүчүлөргө кызык. Машалла, гүлдөгөндөрүн карагылач. Бир түп көчөт 1 килограмм жөн эле берет, туугандар. Клери деген аябай проверенный көчөт, биздин климатка дагы аябай ыңгайлуу көчөт экен. Құлпынай. Бул былтыр күздө эгилген экен, кассетный рассада. Кассетный экен. Быйыл мына Кудай кааласа берсе биринчи жылы бериши болот экен. Мына уже кора байлап калыптыр. Машалла. Бул неге суюк десеңер, бул биринчи жылкы. Мындай айтканда первоклашка. Булар өзү 3 жыл, 4 жыл жөн эле берет. Мына биринчи жылбы мисалы. Экинчи жыл. Экинчи жылы жыш болуп өтө сонун чыгат. Үчүнчү жылда ушундай болуп эле аябай сонун чыгат. Уже 4-чы жылга деле калтырсаңар болот, бирок жылдан жылга барып мөмөсүнүн калибри кичинерип кетет. Силер 4-чы жылга калтырбай эле мисалы мынаны ушун усигинен эле мынакка которуп койсоңор, ушул абирлүүрак болот. Чем 4-чы, 5-чи жылга ушуну 1 жыл убактыңарды карап өткөргөндөн көрө ушунун усигин которуп туруп башынан кылсаңар, калибри ошол бойдон сакталат. Мындай айтканда заводской бойдон.
чесногун канча сотик укам? Чеснок дагы бар экен го. Эле бир 10 сотик болуп калса керек. Ошо жер 12 сотикке алынган да. Чеснокту да дуңбада эле сатасыңбы же кандай кылып? Базарда өзүңөрдөн иштеген бирөөлөр барбы? Düşe versin ki olsa özüyle stazlar bazar abi. O şöyle niyet buyursa. Былтыр адашпасам ушу жолдун боюнда эле саттың окшойт, а? Ва, култмай bir yol boyunda da tügöndü. Aklıklarına жетпейм калып атты. Айтуң боюнча машина аяктан тетиги жакка чейин топтолуп кетип атыптыр, а? Ооба. Ушул жерден эле. Ушул жерден эле мына жерден ушу свежий жүзүп берип атты. Элдер көрүп эле өздөрү токтошот. Ошо адамдар азыр ушу свежий кызыгып ушул жерден өздөрү кирип үзүп же анан сатып алып кетип атышты адамдар. Свежийче. Дары дармектерин кандай кылып берип аттың? Былтыр Ошо бас тамырдан анан жалбырактан берип аттык ошо. Китеби боюнча. Китеби ошо агайлар айткан боюнча берип атты баарын ошо. Сурап, оруса айтып. Берип атты агайлардан. Ба, Франко Зентин методу менен кылдың кылбадыңбы? Алишерлер таблица беришти. Ошо алишерлер таблицасы менен. Ошо Зентин экен. Ал деген Кулпунайдын атасы да. Ал Зентиндин атасы өзү Кулпунай менен иш кылган киши экен, итальянец. Ал Франко Зенти ошо кишинин баласы ошол жаатында алып кеткен. Ал деле уже аксакал болуп калайын деген киши. Ушундай анын питомниги бар, мындай көчөттөрдү алар ойлоп чыккан кишилер экен да. Мына көчөт менен башка көчөттүн экөөнү аралаштырып туруп бир сорт чыгарган адамдар экен. Эгер ошо сорттун удачный болуп кетсе, анда вообще болуп кетет экенсиң да. Эми бизге алыс. Биз азыр алып, ошонун методу менен мындай эле кылып өстүрсөк, пока бизге кыргыздарга, Кыргызстанга болот. Алар ошо Франко Зентин методу Италияда 50-60 жыл ошол метод менен жүрүшүптүр. Азыр гана алар мына жаңы методго өтүшүптүр, бирок ал высокотехнологичный метод, анан кийин акча көп кетет экен ал жаатыначы. Бизге пока ушундай эле жарайт экен. Пока жете золго да буйруса. О, бассейниң жөнүндө бир-эки сөз айтып койсоң. Пескоблоктон курган. Пескоблоктон ошо самоток кылам деп курдум эле ошо. Самоток суу берем депчи. Анан ошо кум жерин алды, кум болгон үчүн ошо көрчүчкан ары бери өтүп, ошол жерден кичине отуруп кетип, ошол жерден жаракка кетип көчүп түшкөн да. Көчүп түштү. Ал көчкөндөн кийин дальше кантип бере баштадың? Же уже жылдын аяктап калды беле, болбодубу? Каналда суу тунуп калды, анан каналдан эле прямой берип. Насос. Насос менен. Азыр тетиги жакка жаңы бассейн куруп атыпсың. Ошо зарылчылык болуп атат, ошо куруп атабыз. Секин ошол жакка сүйлөшкөнчө бир бассейнди элдерге көргөзүп коелу. Бассейн кандай курулуш керек, кандай нюанстары бар, плюс минустары. Билген нерсени айтайлы, билбегендер угуп билип алгыла, өзүңөргө пайда. Себептенде биз Кулпунай сүйүүчүлөр бириксек бардыгы жакшы болот. Бул жаатында кызганыч жок, бирөө кылып атыптыр. Мен кылбай эле коеюн, буну уже кылып алышты депчи. Наоборот, бул жаатта канча көп болсок, ошончо бардыгыбыздын ишибиз жеңил болот. Себеп дегенде экспортерлор бирөөнүн бир 20 сотигине келбейт да, фурасын алып келбейт. Эгер биз бул жактан өзгөн куршаптан тонна дегендерди чыгарсак, бир фура келип туруп эле ошол жерден толуп кетсе, анда бизге да жеңил болот. Алыска барбайбыз, өздөрү келип алып кетишет. Так что бул ишти кылышыбыз керек. Практикада көрүп атабыз. Бир 4-5 жылда эле жашоосун өзгөртүп алгандарды көрдүк. Бир Урмат деген баланы көрдүңбү? Ысык көлдүк. Неме чыгарган? Бектемир. Бир жылда 3 гектар эгишти, проект кылып. Бир жылда $120,000 кирешеге чыкты. Альбиондо. Ал ысык көлдүн жери да жакшы экен, погодасы да салкын, ошо Кулпунайга аябай айдайт экен да. Ошо Бектемир да айтты, ошо эсен боюнча Альбион эң ширин ошо ысык көлдү чыгат деп. Ооба. Туура, мен ишенем, ал акыйкат сөз. Көлдө өзүнө сатса дагы эле туристтер келген маалга пушат да Альбион алдырда. Туристтерден эле ашпайт да ал. Иши ал жылы кымбат дагы сатышты аларчы. Анан казактар көп тартышты да.
Мына кичинекей бассейн куруп атыптыр ийнебиз Чыргалбек. Бул бассейн кичинекей эле, бул ушул жерге жетет, жетип ашат даже. Ашат. 36 сотик жерде ошанча. Буюрса башка Бир бергенде мына бассейн полный суусу кетпейт, кетсе 3төн 1 кетет же жарымы кетет. Ошо достаточно. Ысыганда өзүңөр түшөсүңөр жайда. Ошон бассейн астына мына билбегендер агроспам, мисалы мынаны акты агроспам дейт. Бул эми эскирип калыптыр. Гиз, төшөк, кийим, материал, айтор ошондой нерселерди жапсаңар, ал эмнеге десеңер, мына тамыр чыгат бул жерден, чөптөр чыгат, тикенектер чыгып алышы мүмкүн. Жөн эле пленка жаап койсоңор, алар эртең жыртып чыгат. Силер жылда пленка алмаштыра берип чарчайсыңар. Лучше ошондой кылып астына агроспам же гиз, ушундай материалдарды грамотно кылып төшөп чыгып, анан үстүнө мындай пленканы жапсаңар, ана көк пленканы. Сонун болуп, Кудай кааласа 4-5 жыл силерге без проблем кызмат кылып берет ушу бассейниңер. Бассейнди ошондой кылыш керек. Еще мына укам туура кылган, откосты берген. Откосты бербегендерди дагы көрдүк. Мындай эле квадрат кылып экскаваторга каздырып алгандарды. Алар эртеби кечпи мындай көчүп түшөт. Себеп дегенде мына жамгыр жаайт, башка нерсе болот, суу эмип туруп, мынанын крайы көчүп түшөт экен. Аны көрдүк практикада. Ошон үчүн эң туура кылган ушундай откостон бериш керек экен. Кичине көбүрөөк мээнетиңер кетиши мүмкүн, бирок алар дальнейшем өзүңөр үчүн эң плюс болот. Кийин 3 күн 4 күн убакыт кетиргенден көрө азыр биз 2-3 саат убакыт кетирип тегиздеп койсо откостон берип куланууга. Кийин көчүп кеткенден 3-4 күн убакыт кетет да. 3-4 саат убакытта зерикпей мээден тегиздеп койсоң. Чеснокту да келтирипсиң. Былтыр күздө эгилгенби? Былтыр күздө ошо кылкына эгезип атты эле бул жерге дачы. Альбион эгезип атты эле, анан жетишпей алып күн суук болуп кетти. Былтыр күз жан чачыл болду го. Анан ошо чеснок эгип койдук эле биз дагы сурап сүрүштүрүп, жер бекер турасың. Жер аренда жер да. Аренда бул? Аренда жер. Канча сотик ушу общий? 36 сотик. 36 сотик. Канча бересиң? Айтылбайбы? Айтпай эле коеюн. Болду экен. Неме? Энезди сортко кызыкпадыңбы? Мына азыр ошо энез дегенди аттым эле да. Ошону айтайын деп аттым эле да. Мунан эртең алгандан кийин күздө эгип кой. Буюрса. Күздө эксең наркы жазга энездин мына КСД менен эле тең пышат. Бирок бунун потенциалы эртең бул бүткөндө дагы сен мына жерде кеч күзгө чейин ошо энездин карап алек болуп жүрө бересиң. Тетигин башынан баштап мына крайга чейин эксең 20 сотиктей чыгып калса керек. Ошол жетет. Нарагы ырдап бүткөндөн кийин мынактан күзгө чейин танысга чыга бересиң бул жакта. Кудай кааласа, сен местаң аябай сонун жерде экен укам. Бул жагы куршап, бул жагы өзгөн. Жолдон өткөндүн баардыгы Кулпунайды көрүп туруп токтой берет. Өзүң айтып атасың го, былтыр ушул жерден эле сатып койдум деп. Бул деген өтө сонун да, бул өзүң базарың мындай айткандачы. Ишкандан. Ой жерге эле түттүн түгүнө жакшынагы бир баннер кылып кой, кичинекей эле Кулпунай сатылат деп. Болду. Ошол жерге бир сөрүн коюп аласың тапчанды. Жаша. Иш ушул жерде, Россия ушул жерде. Кереги жок иш жакка барып убакыт кетириштинчи. Бала чакка өсүп атат. Ата-эненин жанында баардыгыбыз убактылуубуз. Жашаш керек, туугандар. Жашаш керек. Ушундай айттым го мен, мына нары бери өткөндө ушун гүлдөп турган машалла, баракалла деп өтөм кимдики болду экен деп, ушу бүгүн насип болуптур, ушу укам чалып ака келип койбойсузбу дегенден келип калдык. Ушу Кулпунайдагын бириктирет экен, тааныбагандарды тааныштырат экен, жакын кылып коет экен. Алайкулук аканы айттым го, 2 гектар альбион эгип болуптур. 2 гектар. Жок, алайкы эмес, неме? Каракулжа. Адаштыртам Советке. Ал жактын погода салкын экен да бизге караганда. Энезди аябай сонун болот. Ошо жерим кара дейт, кара топурак. Мээнетти жаман кылат экен. Кел көчөт алып кетти, яман барып эгип салды бардыгын.
бир күндө 2000 түптү эгип коюптур. Ошондо албай калган жерлерге пересадка кылып чыкты. Ар бир көчөт 500 тоннадан алып келет да каминде. Ошол эгип берген өсүп берсе элечи. Менет кылыш керек просто. Өзүң менетиңе ишенип, эл менетин жер жебейт дейт. Жерге аракет кыла бериш керек, менет кылчы. Себеби Алла Таалам аракетиңе карап берем деген Куранда да айтылган, туугандар. Ошон үчүн ишти кылайлы. Жыргал укам, номериң бир айтып кой, номериңди нарака жазып коем. Бир озеки да уккандар жазып алышсын. 998 менен 998 06 06 70 70 03 03 06 70 70 03. Biz daha şu Kırkpınar egeyim degenler kızıkkanlar olsa kelişsin, köçötlerini çıkar bereriz. Bilgeniz, kepkeneksiz bereriz. Hiç kızganıp ne kılış keregi yok. Koldan gelgenini, bilgeniz aytıp jardamımız bereriz. Бериш керек, үйрөтүш керек. Көчөт саткандан кийин ошол адамга бир жыл как минимум консультация беришиң керек да. Ака же ука мындай кылышың керек, мындай дары берилет. Жалбырага саргайганда железо берилет депчи. Ошондой көчөт дагы чыгат экен, бул клери, кезди сорт. Эрте жазда пышар 40 күн берет, Кудай кааласа. Чеснок бар экен. Эмдиги жыл Кудай кааласа бул жака энезди дагы эгилсең, ал кеч күзгө чейин. Ошентип жылдар өтө берет, иш боло берет. Ден соолук болсун, иштериңерге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, лайктан басып, подпискадан басып, комментариядан жазып кеткиле. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.